дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Шуагады, сиздей алымдарыбыз бардыгынан Кудайым разы болсын. Аллах разы болсын. Сизге бере турган 3 сурообуз бар эле. Мен өзүм Россиядан, Москвадан чалуудам. Биздерде мигрант болуп иштегенге байланыштуу кээ мусулмандык туугандардын паспорттары, мисалы кээ жумуштарга российский гражданство менен ишке алат да. Аны ошо бирөөнүн паспорту менен иштеген жарандар дагы бар. Ошолордун тапкан акчасы адал болобу же кандай? Анын экинчи суроо, биз иштеген жерибиз ресторанда, кухняда иштейбиз. Анан чочконун эти сатылат бул жерде. Жерден алган айлыктарыбыз менен бала чака багабыз, үй сан салабыз дегендей. Ошол тапкан акчаларыбыз кандай болот? Анан үчүнчү суроом орозого байланыштуу. Сиздин бир суалыңыздан уктум эле, кулак мисалы май сүркөсө, май кулактын немесине кирсе, орозо бузулат деп. Анан кече бизде өзүбүздүн арабызда суроо болуп калды. Грыжаны массаж кылган бир таксыр бар экен. Анан ошол жерге барайлы десек, май сүркөлөт экен. Анан май сүркөлгөндө денеңе сиңип орозо бузулуп калбайбы? Рахмат. Бир тооганы мен үчүнчүсүнөн баштагым келип турат. Денеге вазелин сүйкөлгөндөн, май сүйкөлгөндөн андан орозо бузулбайт. Кулактын ичинде май куюлса, ошол орозону бузат. Ал эми кулактан суу кирсе орозо бузбайт. Ооздон суу кирсе, мурундан суу кирсе же артка береттен суу кирсе бузат. Демек кремден бузулбайт. Мисалы үчүн чакага, мисалы үчүн сары май куюп ошо отуруп алсаңыз чакага эле мисалы үчүн, ошол артка береттен эле кирип кетпесе, денеңизден жанагы кирген, териден кирген мындай бир сиңип кирген сары майдан орозо бузулбайт мисалы үчүн. Деги эле орозо жанагыда адатта мындай бир адатта матхал кире турган жер деп эсептелген жерлерден киргенде гана бузулат да, булар үчөө гана: ооз, мурун, артка берет гана. Ушулардан адам курсагын тойгузушу мүмкүн, ушулардан азыктык кириши мүмкүн. Жана ошол эле нерсе 3 көңдөйгө кириш керек. Биринчиси бул ашказан көңдөйү, экинчиси кекиртек көңдөйү, үчүнчү ичеги көңдөй. Ичегиден башка жака мисалы табарыска кире турган болсо, суу мисалы үчүн жыныс мүчө аркылуу бул орозону бузбай турматтуу. Бирок ошондуктан уколдун бардык түрү бузбайт деген ушул маселеге туура келет да. Ал эми орозонун дабабиттери, эрежеси так билбегенде кээ бир адамдар бузат булбайт деп айта беришет. Анан кийин ресторанда иштегенде чочкон эти сатылат дейт. Ошол чочкон этин ташып апарып бере турган болсоңуз, эгерде мусулмандарга, анда сиз күнөөкөр болуп тапканыңыз арам болот. Бирок мусулман эместерге аларга шарият уруксат бере берет, алар өздөрү жей берет. Ошон үчүн аларга апарып бергенден ага күнөөкөр болбойсуз. Эгерде алып барып бергич болуп иштеген болсоңуз же тамак жасап берсеңиз ошолорго болгону, сиз жанагыдай адал эттерди арам этке аралаштырып бышырышыңыз керек дагы. Ошол адал эт жей турган адамдарга адал тамактаны беришиңиз керек. Ал эми мусулмандар келип чочкон этин жейм десе, анда анын күнөөсү шерик болуп калган үчүн андан баш тартышыңыз да башка бирөө алып келип берсе, ошондо акчаңыз адал болот сиздики. Анан Москвадагы паспортубуз жок, кээ бир адамдыкы, бирок паспорту бар кыргыздар, эми кыргыздын баары окшош бири-бирин, орустардын аңдабайт делек. Ошон үчүн башка бирөөнүн паспорту менен жумушка кирсе анда акчасы адал эле, бирок ошол паспортту алмаштырып тигил адамды алдагандыгы арам, урматтуу бирок. Анткени жумушта сиз өзүңүздүн ишиңизди кылып берип атасыз, демек ишиңиздин акчасын алып атасыз. Бирок паспорт алмаштырып тигил адамды алдаганыңыз үчүн албетте буга кыяматта жооп бересиз деп айтар элем мен. Кудай таала орозоңузду кабыл кылсын, адал оокат жегенди, рызык тапканды Кудай таала насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Амин. Угарман бар бизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кудайга шүгүр, рахмат. Алхамдулилlah. Чогажы бир суроом бар эле сизге. Биз мо Кытай жактан, ары жактан товар ташыйбыз да. Анан кече эле барып, анан сүйлөшүп, рассрочка мындай карызга бөлдүрүп бер десек, алар биз ошо Кытайдан кредит алабыз дейт. Ал эми болбогон эле сумма дейт, ошону бөлүп коебуз дейт да. Ошо үстүнө элечи. Анан биз айттык, болбойт, бизге процент жүрүп калат, андай десек, аларда андай түшүнүк жок экен, биз дин жөнүндө мындай болбойт деп айтсакчы. Анан бир вопрос болду ошол жердечи. Жардам бересиңерби мындай кары картаңдарга, балдарга десек, ооба дейт. Мына биз эми даярдап атканбыз дейт. Ошол сумма менен биздин баягы проценти дал келип калды эле. Ошол сумманы биздин атыбыздан бергиле дагы
биздин атыздан коюп коелу десек ошого макул көрүштү да. Ушундай кандай деп. Жок, мен сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым да. Бүдөмүктөн айтып атпайсызбы? Сиз бирөөдөн Кытайдан товар алдыңыз, анан рассрочка карызга бер десеңиз, алар силерге бербей коюшту же бердиби? Рассрочка сурасак беребиз деди, 6 айга бөлүп беребиз деди. 6 айга бөлүп берет, ооба. Анан ал жерде $70,000 болот экен да. Ооба. Анан ал айтып атат, биз Кытайдан кредитке алабыз дейт, өзүбүздүн атыбыздан элечи. Але берсин, алар өздөрүнүн проблемасы, сиздин ишиңиз эмес. Ошол $300, $400 болот экен да, ошол суммачы, проценти. Ошол сумманы кошуп коебуз үстүңөргө деп атат да. Жок, силер мындай кылгыла. Процент кошкон, кошпогонун айтпагыла, бизге ай сайын силерге төлөп бере турган акчаны айткыла дегиле. Ал ошо $300 товар берет экен мындай кары картаңдаргачы. Жок, анан ошону биздин атыбыздан берип коела дедик, штамгам ошо биз процент акча бербейбиз силерге деп. Жок, андай эмес. Силер баары берип атпайсыңар карылардын атына депчи. Аны менен антип Кудайды алдай албайбыз, таксырым. Сиз айттыңыз, мисалы үчүн сизге ошо канча акчага түшүп аткан болсо, мына ушунча акчаны биз силерге 6 айда бөлүп беребиз дегиле болду. Ошондо баасынын баардыгы ошондой болот. Алардын мынчасы товардын баасы, мынчасы процент деп айтканда, анда ошого шерик болосуңар силер. Анын кереги жок. Жөн гана ошол жалпы суммасы канча акча болот, ошону 6 айга бөлөсүңөр, бересиңер. Мына ошондо гана туура болот. Ай сайын мынча сумма берип турабыз деп. Ал эми силер бияка бересиңер, тияка бересиңерби? Жок, антип жол табуунун кереги жок. Кудай таалам адалдын ырысын насип этсин баарыбызга. Рахмат бердим. Биздин угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен 2 жылдан кайрылдым эле. Качан кайрылдыңыз? Кайрылайын деп атасың. Чочко союп иштесе болобу? Анан экинчисин ошо чочко сойгон мезгилде баа жуунуп дайраталып манабыз окуса болобу? Кеңирээк маалымат айтып белек. Рахмат бир тууганым. Алла разы болсун сизге. Рахмат сиздерге. Эгерде ошол чочкону союп итке бере турган болсоңуз, же бир зоопарктагыларга бериле турган болсо, анда сойсо болот. Анткени ал деле Кудайдын жараткан жаныбар, аны союп ошолорго бергенге болот. Бирок ошону колгап кийип мындай союу керек. Ошол денеге ошону канынан же теринен айтор бир нерсе жугуп калса, бул нажасы галида болуп, аны менен намаз окуганга болбойт. Эгерде ошондой бир нерсеге сое турган болсоңуз, бир жөн. Бирок адамдар жегенге сойгон бул албетте жакшы эмес. Анткени кээ бир мусулмандар дагы ошон этин жеп жүргөндөр бар экен, Кудайым сактасын. Андай болгон учурда сиз күнөөкөр болуп каласыз. Бирок ошол чочкону союп берген өзү дагы нажасы гализа болгон себептен мындай бир макрудөн кур калбайт. Итке союп берген күндө деле. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, ошондон башка иш тандап алганыңыз жакшыраак. Намазды бардык учурда окууга милдеттүү, сөзсүз түрдө дарат алып окууга милдеттүү. Мисалы үчүн базарга барсаңыз, чочко чуркап келип эле сиздин бир жериңизге тийип кетип, чочконун шилекейи тийип кетсе, ошол шилекей тийген жерди абдан жакшылап жуумайынча намаз окуганга болбойт. Кудай таалам сактасын, колдон келишинче жакшы иш аткарганга аракет кылыңыз, башка нерсе сойгонго аракет кылыңыз, урматтуу бир тууганым. Эгерде кимде ким Кудай тааланын ыраазылыгы үчүн бир нерсени таштай турган болсо, Кудай таалам ага эселеп кайтарып берет деген осуяты Кур'ани Каримде келет. Демек, Кудайдын ыраазылыгын таштаңыз, Кудайым сизге рызкыңызды кең жерден эшик кылып ачып берет иншалла. Кийинки биздин сурообуз, процентке акча берип жатам. Процентке акча берип жашайм, акчаны мээнет менен тапкам болобу жок, арам жана дагы арам. Ошол мээнет менен тапкан акчаңы да арамга жумшап атасың. Дароо баргыңдагы берген адамдан акчаңын өзүн алып туруп, жана процентин ташта, экинчи бул нерсеге кайтпа, тооба кыл. Буга чейин процент менен тапкан акчаңын бардыгын өзүң жебе, сага арам. Аны бала бакчага, жетимдер үйүнө, башка бир жерге которуп жибер, аны бир тиын өзүң жебе. Саламатсызбы? Менин кайын сектага барчу, мени дагы бир деп бар деп балдарымды ошол жакка алып барган, ажырашкан, мага талакта себимди да берген эмес. Кандай дейсиз? Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Ажырашкан, мага талакта себимди.
Ошол ажырашкан деген сөз эмне? Ошол талак деген сөз, ажыраш деген сөз. Эми бул сиздин маселеңизди тактап билүү үчүн өзүңүз бизге кайрылышыңыз керек түздөн түз. Ошол ажырашууңар кандай болгон? Эгерде күйөөңүз дагы башка динге өтүп кеткен болсо, анда ажырашуу автоматтык түрдө талак балагы жок эле түшүп калат, муртат болгондугу үчүн, же мусулман эмес болгондугу үчүн. Ал эми септи алган укугу жок, сотко берсеңиз сот өндүрүп бериш керек. Биздин соттор канчалык деңгээлде ушуну түшүнүп алат билбейм, балким соттордо сеп деген дагы түшүнүк жок болуш керек. Бирок ал сеп сиз менен келген мүлк, муну бардык эле мыйзамдар сиздики деп тааныш керек. Шариятыбызда бул сиздин мүлкүңүз. Ал эми кайненеңиз тиек апарып кошо турган же болбосо сектеге апара турган болсо, анысы таптакыр туура эмес. Кудай таала хидаят берсин. Ал эми сиз өзүңүздүн талагыңыз бар жок экендигин атайын келип кайрылсаңыз,